Турмуш шарттары, жашоо мүмкүнчүлүктөрү үй бүлө жагдайларын өзгөртүүгө себепкер эмеспи? Мына ошондуктан көпчүлүк ата-энелер балдарын үйгө чоң ата, чоң энеси же болбосо жакын туугандарына таштап, чет жерге жумуш жасоого кетүүгө мажбур. Бирок бала тарбиясы өтө жоопкерчиликтүү. Мындан сырткары ата-энеден алыста болгон баланын көөнү ата-энеге муктаж. Канчалык жылуу мамиле болбосун, бала ата-эне тарбиясын көрүүнү каалайт. Бул боштукту кантип толтурууга болот? Бул ата-энеси чет өлкөдө кетип, балдарын башка бирөөнүн карамагына калтырып кеткен балдар бул өтө айоорлуу балдар болуп калат да. Себеби алар мамилени, көңүлдү, бирөөнүн көңүлүн өзүнө бурганга аракет кылган балдар болуп калат. Мындай балдарга өзгөчө көңүл бурганга аракет кылыш керекпиз. Эми албетте ата-эненин ордун эч ким баса албайт. Бирок ошо ордун баса албаса дагы кайсыл жакынына калтырып, кайсыл жакынынын камкордугуна калтырып кетти, мына ошол адам айоорлуу мамиле кылып, жакшы сүйлөшүп, пикир алмашып, кызыгуусу менен көңүл бөлүп, жана ал менен сейилдеп, ал менен китеп бирге окуп, кандайдыр бир кызыгуу атмосферасын тапса, ал бала андай деле көп жанагындай өзүн жемелебейт. Ар бир бала өзүнчө дүйнө. Ата-энеси алыстагы балдар көп учурда оор учурлардан өткөн, ишеничи жок болушу мүмкүн. Балдар дароо сизди ата-эне деп кабыл албашы ачык айкын нерсе. Бирок ооба, мындай учурда сенин ата-энеңдин ордун мен алмаштырам деп айтуу зарыл эмес. Бала үчүн ата-эне өзгөчө орунда. Бала менен ачык болуу абзел. Белгилүү убакытка сени менен чогуу болобуз деп айтуу жакшы. Жасалма жумшактык кылбай, адаттагыдай кайрылуу керек. Баланын кайрылууга болгон жооп кайтаруусун жакшылап байкап туруңуз. Баланын өзүн эркин, коопсуз сезиши маанилүү. Көпчүлүк учурда ата-энеси чет өлкөгө кетип, баланы башка адамдын камкордугуна калтырып кеткен учурда бала өзүн таштанды катары сезип калат. Мени таштап кетти, менин жакындарым мени коргой албайт азыр дегендейчи. Ошондой сезимди кайра күчөтпөш үчүн биз ал балдарга башкачараак көңүл буруш керекпиз, көбүрөөк жакын мамиледе болгонго аракет кылыш керекпиз да. Көпчүлүк учурда андай балдар, мындайча айтканда, пикир алмашкысы келбей калган учурлар көп болот да. Себеби ал балада стресс, же болбосо сагынуу, же болбосо кандайдыр бир эми сыртка чыгарбаган көйгөйлөрү өзүн кыйнаган учурлар өтө көп сезилет да. Ошону түшүнүү менен ал баланы бат эмес, кандайдыр бир оюн аркылуу, пикир алмашуу аркылуу, же болбосо бирге көбүрөөк убакытты өткөрүү аркылуу баланы секинден ачып, баланын ичиндеги оюн сыртка чыгарып, балага жардам бергенге аракет кылыш керек. Мына ошондой учурда гана бала өзүн жалгыз эместигин сезет да. Эгерде биз балага жоопкерчиликти алып калдыкпы, анда биз толук ошо жоопкерчиликти аткарганга аракет кылыш керекпиз. Аны аткара албасак, балага экинчи ирет травманы жаратпаш үчүн анда таптакыр албай эле андан баш тартканыбыз оң болот да. Эми ал кичинекей бала сөзсүз түрдө ал өзүн кандайдыр бир жакшы сүйгөн адамдарынын, жакын адамдарынын курчоосунда өскүсү келет. Ошол курчоону түзүп бериш керек да, кимге калтырса дагы. Баланын сыр сактабай, бул кичинекей түшүнбөйт, билбейт деген туура эмес пикир. Анын акыл деңгээлине туура келген нерсени жашырбоого үйрөнүңүз. Сүйлөгөндө тынч, жумшак жана түшүнүктүү тонун колдонуу, ар дайым сыйырматты сактоо, баланын сөзүн аягына чейин угуп, аны баалоо, кыйынчылыктарда дем берүү, ата-энеси алыста болгон балага өзгөчө колдоо болот.